Маанилүү маалыматтардын топтому 11-дин оосунда кошууга кечиңиздер менен. Адам укуктары үчүн эл аралык федерация президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга болгон сапары алдында абакта жаткан Азимжан Аскаров боюнча баяндамасын жарыялады. Федерация Аскаровго карата сот чечимин кыргыз бийлигинин өчү алуусу деп сыпаттады. Ал арада Чаткал районунда киргизилген өзгөчө кырдаал режими алынды, бирок калың кардын кесепетинен жергиликтүү тургундар кыйналууда. Дональд Трамптын Орусиянын Крымды энчилеп алышына карата жазган Twitter баракчасындагы билдирүүсү ар кандай түшмөлдөнүүдө. Күтүлбөгөн билдирүүгө карата Москванын реакциясы кандай? Кененирээк кесиптештерим менен бирге мен Найза Катамбекова айтып берем. Каналдын оосунан которулбаңыздар. Ол адам укуктары үчүн эл аралык федерация президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга болгон сапары алдында абакта жаткан Азимжан Аскаров боюнча баяндамасын жарыялаган тууралуу 16 барактан турган баяндамада Чүй облустук соттун акыркы жыйыны сот системасынын стандартына дал келбеси белгиленет. Федерациянын Борбор Азия боюнча өкүлү Юлия Уанен Аскаровго карата сот чечимин кыргыз бийлигинин өчү алуусу катары сыпаттады. Буга чейин Кыргызстандын жана эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаровдун ишин кайрадан карап чыгуу жана ага карата чыгарылган өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине бир нече жолу кайрылышкан. Эске салсак, Чүй облустук соту 24 январда укук коргоочунун ишин кайра карап, бирок өмүр бою акы кесүү чечимин күчүнө калтырган. Азимжан Аскаров 2010 жылдагы массалык башаламандыктарды уюштуруу жана улуттар аралык кастыкты козутуу айыптары коюлган. Эске сала кетсек, Атамбаев учурда 2 күндүк иш сапары менен Европада жүрөт. Чаткал районуна 14 февралда киргизилген өзүчө кырдаал режими алынды. Канышкыяда кар көчүп, андан Кытай жараны жабыркады. Белгилей кетсек, Чаткал районунда 11 февралдан тарта тынбай жааган кардан улам Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарында кардын калыңдыгы 2 метрге чейин жеткен. Жолдорго кар көчкүлөр тынбай түшүп жаткандыгына байланыштуу Чаткал районунун акими Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режимин киргизген эле. Калың кардын кесепетинен жергиликтүү тургундар кыйналууда. Канышкыя жана Чаткал айылдык аймактарында өзгөчө кырдаалдар режими алынды. Мектептер жана мектепке чейинки билим берүү мекемелери ачылды. Алабка жаңы базар, Кировка жана Красная Горка Акташ унаа жолдору бир каттамга ачылып, унаа кыймыл үчүн уруксат берилген. Жалпы жол тазалоо иштерине 9 техника тартылган. Түрдө райондо абал туруктуу, тамак аш тартыштыгы жок, абал жөнгө салынган. 4-5 апрелде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Орусияга барары белгилүү болду. Өзбек өкмөтүнүн тийиштүү мекемелеринин бул сапары үчүн даярдыктары башталды. Өлкөдөгү түрдүү министрликтер президентке Орусия менен карым-катнаштар тууралуу маалыматтарды камтыган досье даярдоодо. Орус адистер өзбек лидерин Москва сапары тууралуу кандайдыр бир шектенүүлөрдүн болбогондугун билдирип, бул сапардын Орусия жана Өзбекстан ортосундагы карым-катнаштардын жакшырылышына мүмкүнчүлүк түзөрүн айтууда. Орусиянын президенти Путин Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримов каза болгондон кийин 3 сентябрда Самаркандга барган. Өзбекстан Орусиянын лидерлигинде аскердик коллективдик коопсуздук келишими уюму жана Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу уюмдарга мүчө эмес. Шавкат Мирзиёев убактылуу президенттик кызматты алганда өлкөсүнүн бул уюмдарга мүчө болбой тургандыгын билдирген. Бирок бул сапар алкагында миграцияга байланыштуу маанилүү 2 келишимге кол коюлары айтылат. Серепчилер Дональд Трамптын Орусиянын Крымды энчилеп алышына карата жазган Twitter баракчасындагы билдирүүсү күтүлбөгөн жагдайды жаратты деген ойдо. Эске салсак, Америка президенти Барак Обаманын администрациясынын жумшактыгы себеп болгондугун айтып жемелеген. Ал эми Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер Дональд Трамп Орусия Крымды Украинага кайтарып, өлкөнүн чыгышындагы зомбулуктан баш тартарына үмүттөнөрүн айткан. Ал эми мындай билдирүүгө карата расмий Москва жообун берди. Орусия Крымга байланыштуу суроолорду АКШ менен да башка өлкөлөр менен да талкуулабайт. Ушундан соң Орусия менен Американын мындан аркы карым-катнашы көңүл чордондо болууда. Кесиптешим Айгерим Жаныкул мына ушул теманын тегерегинде токтолот. Айгерим, айтсаңыз, буга чейин Трамп экс-президент Барак Обамага салыштырмалуу Орусияга карата мамилеси терс эместигин байкаган болчу. Маселен, ошол эле санкцияны алуу тууралуу дымактарын эске ала турган болсок, бирок күтүлбөгөн жерден Крым тууралуу айтып чыкканда Орусиянын өзүндө кандай реакциялар болуп жатат? Рахмат, негизиле шайлоо өнөктүгү маалында Трамптын ошол Орусия менен алаканы жакшыртам деген ниетин билдирген болчу. Андан кийин ошол Крым тууралуу айткан маалыматы албетте көптөгөн түшүмөлдөрдү жаратты. Расмий жооптор айтылганы маалым. Буга чейин Орусия тараптан ошол эле Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Россия өзүнүн аймагынын бүтүндүгүн Америка болобу же башка мамлекет болобу
аны менен талкуулабасын билдирсе, ошол эле Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Крым бул Москванын аймагы деп билдирди. Мындан тышкары ошол эле Вячеслав Володин, мамлекеттик думанын төрагасы, Крым тууралуу дагы Трамптын өзүнүн билдирүүсүн күтүү керек деген дагы пикирин билдирди. Албетте Трамптын билдирүүсү ар кандай жормолдонуп жатат. Мисалы, ошол эле башка Америка лидерлеринде эле Трамп көптөр улуттуу бир маселени өзгөртө албастыгы, буга чейин ошол Америкадагы элитага каршы тура албастыгы буга чейин деле белгилүү болчу деген пикирлер айтылып баштады. Мындан тышкары ошол эле Орусиянын саясатчылары бул катардагы эле АКШнын ички саясаты деп атап жатышса, ошол Орусия ушул маалыматтан кийин ошол Крым туурасында күтүлбөгөн деле маалымат, баягы жаңылык катары кабылдабай деле койсо болот деген дагы саясатчылардын пикири жок эмес. Ошентсе да Трамптын соңку билдирүүсү Орусия жана АКШ мындан аркы мамилесине таасирин берет деген пикирлер барбы? Ооба бар. Мен кайра ошол эле Орусиянын өзүндө талкууга алынып жаткан саясатчыларга шилтеме берип, алардын жоопторун узатайын. Мисалга алсак, буга чейин билебиз, Обама 8 жылдык президенттик кызматта отурганда Орусия менен мамиле биртоп эле салкындап калгандыгы айтылып жүрөт. Мына ушул Орусия менен болгон мамилени жакшыртууда буга чейин Трамптын көз карашы ошол айрыкча президентке ат салышып жаткан маалда улам байма-бай айтылган билдирүүлөрү Америка менен Орусиянын алакасы ушул жаңы президенттин келиши менен бир башка деңгээлге, жогорку деңгээлге көтөрүлөт деп буга чейин баягы айтылып келген болчу. Тилекке каршы ушул суроо анча деле актуалдуулугун жоготту окшойт, жана Крым тууралуу айткандан кийин. Ошол учурда эки мамлекеттин ортосунда кайсы бир маселе болбосун, бул Америка Кошмо Штаты менен Орусиянын мамилеси дайым эки бир көз карашта болуп келген деген, бирок бул маселеге карата мындай анча деле бир чоң жаңылык эмес, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айткандагы саясатчылар чыгууда. Бирок Крымдын тагдыры тууралуу Трамптын Твиттердеги билдирүүсүндө Обаманын администрациясынын сындоо маңызы болуп жатпайбы? Ошондуктан Орусия менен сонун мамиледе болом деген буга чейинки убадаларына карата чекит коюлуп жаткан жокпу? Бул туурасында кандай пикирлер болууда? Ооба, бул да вариант айтылууда. Бул эми Трамптын билдирүүсүндө, Твиттердеги жазуусунда бул Барак Обаманын администрациясына айтылган эле сында деп, бирок кандай болгон күнү да бул расмий Американын позициясы катары кабылдасак болот деген жооп айтылууда. Ушул сиздин берген сурооңузга карата мен ушул Крым туурасында кошумча маалымат бере кетейин. Качан, кайсы жылы Орусиянын карамагына өткөндүгү туурасында бул 2014-жыл жаз айында ушул жарым арал өткөн болчу. Ушул кезге чейин Киев федерал коомчулук бул Украинанын бөлүгү катары эсептешет. Ал эми жогорудагы Америка Кошмо Штаты, ошол эле батыш өлкөлөрү, Евро биримдик өңдүү жана андай уюмдар ошол Орусиянын Крымдын аннексиялашы, Украинанын чыгышындагы ошол жаңжалдагы Орусиячыл багыл жикчилерди аскерий колдоо көрсөткөн үчүн дагы ошого жооп катары жанагы биз билген санкциялар, экономикалык ошолордун бардыгы ушул кадамдарга карата кабыл алынган болчу. Мендеги маалыматтар. Рахмат, каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкул Дональд Трамптын Крымдын аннексияланышы туурасында билдирүү жана Москванын ага карата реакциясы тууралуу кеп салып берди. Кийинки 10 мүнөттүн кабарларын баяндоого өтөм, адегенде кыскача алар тууралуу. Түркиянын юридикалык компаниясы кыргыз адвокаттары менен Boeing 747 учагынын кыйроосунан жабыркагандарга жардам берүүгө даяр. Азырынча кенемтенин көлөмүн айтуу кыйын, бирок ар бир жарандын жардам алуусу үчүн күрөшөбүз дешүүдө. Ал эми саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевди кызматтан кетирүү боюнча талап менен министрдин ишине нааразы болгон 100гө жакын адам ак үй алдында нааразылык акциясына чыгышты. Чемпиондор лигасынын 8-1 финалдык оюндарынын биринчи беттешинде Бавария жана Реал атаандаштарын жеңип алды. Окуялардын чоо жайын кезеги менен баяндоого өтөлүк. Жергиликтүү жаңылыктардан саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматтан кетирүү боюнча талап менен министрдин ишине нааразы болгон 100гө жакын адам ак үй алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алардын пикиринде Батыралиев министрликке өз ишин билбеген кадрларды алып, жеке клиникаларга лицензияларды мыйзамсыз берип жатат. Буга байланыштуу нааразы тарап жогорку бийлик өкүлдөрүнөн Талантбек Батыралиевди кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Саламаттык сактоо министрлиги айтылган дооматтарды четке кагып, акцияны мурдагы кызматтан кеткен айрым жетекчилер уюштуруп жатат деген пикирин билдирүүдө. Ушул арада саламаттык
сактоо министрлиги департаментинин ишин текшерүү үчүн комиссия түздү. Комиссиянын милдетинде саламаттык сактоо департаментинин жарандарга көрсөткөн кызматтын сапатын текшерет. Көз карандысыз эксперттерден түзүлгөн комиссия 20 февралга чейин тыянагын бериши керек. Министерство здравоохранения создал комиссию. Саламаттыкты сактоо министрлиги көз карандысыз комиссия түздү. Анын курамына министрликтин эксперттери, коомдук кеңештин атынан мен өзүм, ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттары да катышышы керек эле. Тилекке каршы алар келишкен жок. Биз 2 күндөн бери бул даттанууларды карап департаментте жүрөбүз. Чындыгында кайрылууларда айтылган кемчиликтер бар экен. Эмгек келишимин бузуу, этикалык эрежелерди бузуу аныкталды. Эмнеге мындай болуп жатат? Себеби Батыр Алиев министр болуп иштеп баштаганда саламаттыкты сактоо тармагындагы жетекчилер сынактын негизинде шайлансын деген буйрукту жокко чыгарган. Мындан улам кадр тандоодо кемчиликтер пайда болду. Руководителем департамента здравоохранения допускаются очень грубые нарушения. Аймактык кабарлардан Чолпон Ата шаарынын мэри болуп Карыбек Саралаев шайланды. Маалыматка караганда экинчи ирет өтүп жаткан шайлоодо Ооган согуштун ардагерлер кеңешинин төрагасы КСДП партиясынан сунушталган Карыбек Саралаевдин талапкерлигине 21 депутаттын ичинен 17 эл өкүлү добуш берди. Мэрлик кызматка дайындалган Саралаев буга чейин Алтын көл пансионатынын жана Жетиген пансионаттарынын директору болуп иштеген. Эми спорт жаңылыктарынан Чемпиондор лигасынын 8-1 финалдык оюндарынын биринчи беттешинде Бавария жана Реал атаандаштарын жеңип алды. Мюнхен шаарында болгон Бавария Арсенал оюнуна 5-1 эсеби катталып, талай ээлери жеңишке жетти. Бул беттеште жарым коргоочу Тиаго Алкантаранын жылдызы жанып, 2 голду атаандашынын дарбазасына киргизди. 8-1 финалдык оюндун дагы бир беттешинде мадридтик Реал италиялык Наполини 3-1 утуп алды. Бирок беттештеги биринчи голду 8-мүнөттө эле Италия клубунун чабуулчусу Лоренцо Инсине жаратты. Көп узабай Мадридтин чабуулчусу Карим Бензема эсепти теңеп койду. Оюндун жүрүшүндө Кросс менен Каземиро да бирден гол жарды. Бул кабарлардын соңу болду. Көңүлдү бурганыңыздар үчүн рахмат айтам. Кайрадан 11 новосунан эртеңки чыгарылышка чейин жолугушканча.